эгер мамлекеттик ишке катса Кыргызстанда эле жүрүп өтүлүп кой кетпей. Мамлекет сага окшогон, мага окшогон элдерден турат, анан баарыбыз эле ушинте берсек Кыргызстан каяка барат дейт. Калың журтка белгилүү болгон өзгөчө кыргыз киносунун сүйүүчүлөрүнүн көңүлүнө жаккан, жаш муунду эл жерин сүйүп, ыйман жолунда жашоого үндөгөн Аят 2, Аят 3 жарыкка чыгып, элдин назарына тартуулангандан бери канчалаган тасмалар арт-артынан жаралып, жаңы фильмдер пайда болду. Бирок көпчүлүктүн суроолору боюнча Аят 3 тасмасы кайрадан тарых музейинде коюлуп, элге көрсөтүлө баштады. Өзү премьера октябрда болгон. Биринчи көрсөтүү болду, экинчи көрсөтүү болду. Андан кийин ошо кинотеатрлардан токтогон. Андан кийин ошол кинотеатрларда жүрүп турган кезекте ошо көрө албай калган, ошо чет жерлерде жүрүп калган же гастроллордо жүрүп калган ошо өзүмдүн чыгармачыл ошо музыкант досторум, деги эле ошо ар кандай себептердин негизинде ошо киного барбай калгандардын сураныч менен дагы бир ушундай бир көрсөтүү коеюн деп чечкем. Аят 1-2ден айырмасы ошо мазмуну жагынан, техникалык сапаттуулук жагынан жана ошондой актерлордун курамы жагынан көптөгөн айырма бар. Себеп дегенде биринчисинен сын пикирлер айтылат, экинчисинен сын пикирлер айтылат. Биринчисинен сын пикирлерин ошолоруна алымчалап, кошумчалап, экинчисин жазалган, анан ошондон дагы болбой эле сын пикирлер айтылып, аны да эске алып атып, үчүнчүсү жаралганда. Аят 3 жашоо бергилет тасмасынын жанры криминалдык драма. Ролдордо Асхат Сулайманов, Назым Мендибайыров, Табылды Актанов, Мукамбет Токтобаев, Азамат Арыков жана анын жубайы Бегай Салыбековалар ойногон. Демедейин десең эле аркырап беттен арасын дейин. Кулай. Адамгерчилик керек. Мен жөн гана келинчегим болгон үчүн эле роль берип койгондон алысмын деген Азамат Арыков. Бегай кадимкидей эле кастинг видеосунактан өтүп, анан мындай ролго татыктуу экенин далилдей алган. Атам берсе. Жок. Ал эми тасманын идеясы жана максаты тууралуу айта турган болсок, авторлордун айтуусунда фильмдин биринчи максаты албетте туура жашоого үндөө менен бирге азыркы көйгөйлүү маселе болгон миграция темасын көтөрүп чыгуу. Ошондой эле үй бүлөдөгү кыйынчылыктар, бардыгын жеңген достук жана албетте жакшы жашоого адамгерчилик аркылуу жеткен гармония көрсөтүлгөн. Мисалы кинодо Али аттуу жигит байлыгына черенген бизнесмендин жан сакчысы болуп иштеп жүрүп, бир күнү пикир келишпестиктен улам кожоюнуна кол көтөрүүгө аргасыз болот. Кол алдындагы кызматкеринен өч алууну көздөгөн бизнесмен Крим чөйрөсүндөгү тааныштары аркылуу Алини эсине келгис кылып сабатып, үй жайын өзүнө өткөрүп алуу үчүн документке кол койдуруп алат. 2 ай комада жатып араң эсине келген Али ортодо бир топ кыйынчылыктарга туш болуп, үй бүлөсүн багуу үчүн Орусияга иштеп кеткени жөнөйт. Мындан ары кичинеге өрөк акча салып турам, Бирок Алини алдыда мындан да оор сыноолор күтүп турган болот. Москвада курулуш компанияларынын биринде иштеп жүрүп, ортодо башчысы да алдап акчасын бербей качып кетет. Бирок батар күндүн атар таңы бар дегендей. Кандай сыноолор болсо да Кудайга болгон ишенимин унутпоо, бул баш каармандын эң негизги сапаты эле. Мына ушундай корч окуяларга бай тасманын сценарийи жашоодон алынып жазылган десек болот. Чында эле тасманы көрүү үчүн келген элдин кээ бири өзүнүн башынан өткөн күндөрүн көрө алдык деп билдиришти. Кыргызстанда көп эле тасмалар пайда болду. Бирок булардын ичинен мага бул Аят 3-түн жакканы чыныгы азыркы жашоону көрсөтүп атат да. Мына Россияда канча деген биздин балдар кыздарыбыз жүрөт. Кандай ушундай окуяга туш болуп атышат. Мына өзүңөр көрдүңөр, жанагы квартирада жаткандарычы слётка болуп дейт. Шпрот да коюшат экен. Анын ошондой бир комнатада жаткандардын өздөрүнчөлөр аттары бар экен. Мына ошондой болуп атат. Өзүнүн максатына жетти деп ойлойм. Мен өзүм Россияда жүрүп келгем, жанакы чогуу туруп жаткан жерлери абдан жакты. Биз деле ушинтип штакетник болуп тизилип жатышыбыз. Ушундай окуялар, ушундай тагдырлар көп эле кездешет, эми чыныгы жашоону чагылдырыптыр. Бизге абдан жакты. Аят 3 тасмасын тартуу үчүн $60,000 сарпталып, ага кеткен чыгымдын жартысы гана өзүн актаган. Ал эми тасмада роль жараткан актер актрисалардын дээрлиги бекер ойноп беришкен.